акча же дагы бир нерсе беремин деп келсе, аны аласызбы, албайсызбы, ал сиздин жеке өзүңүздүн ишиңиз. Бирок ошол шайлоо күнү келгенде, кабинага киргенде, колуңузда турган кагаздан карап туруп, биринчи кезекте үйүңүздө күндө сизге эркелеп, мойнуңузга асылып, ойноп отурган кызыңызды, уулуңузду ойлоңуз. Эртең кандай болот? Кыргызстандын эртеңи кандай болот? Ушул менин уул кыздарым кандай мамлекетте жашап калат? Мектепте сапаттуу билим алып, татыктуу кесипке ээ болуп, өзүнүн өлкөсүндө кызмат кылып, өнүп өсөбү же паракорлук менен чырмалып, акчаң же таанышың болсо гана жашай турган абалда калабы? Өзүнүн өмүрүнүн тең жарымын башка мамлекетте өткөрүүгө мажбур болгон кыргызстандыкка айланып калбайбы? Бул нерселер качанга чейин ушундай болуш керек деген суроолорду өзүңүзгө өзүңүз берип көрүңүз. Анткени Кыргызстандын жакынкы 5 жылдыкта кандай жашай турганын дал ушул сиз добуш берип жаткан адамдар чечет. Дал ошол бүгүн сизге 5000 сомун көтөрүп келип, үй бүлөңүздүн добушун сатып аламын деп кыйын болуп аткандар чечип калышы толук ыктымал. Ага жол берүү же жол бербөө жагы сиздин колуңузда.